Ода Лондон BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Парижде полицияны атып өлтүргөн киши исламчыл радикал катары коопсуздук күчтөрүнүн каттоосунда болгон. Франциядагы шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн чечимине экономика жана жумушсуздук маселеси таасир этет. Талапкерлердин кимиси үмүт берүүдө. Facebook жакында кишилер ойлоп койсо эле аны компьютерге жазыла турган технологияны иштеп чыгууда. Бул тууралуу клик баяндамабызда. Франциянын баш калаасынын борборунда полицияны атып салган кишини маалымат каражаттары Карим Шофи деп жазып чыгышты. Ал мурда 2 полиция кызматкерин өлтүрүүгө аракет кылып соттолуптур. Шаңзализе көчөсүндө болгон чабуулда 37 жаштагы полиция кызматкери Завьер Джадж каза таап, дагы 2 полицей жана шаар тургуну жарадар болду. Президенттик талапкерлер өнөктүк иш-чараларын токтотушту. Угатышуу баш калаанын борборунда жергиликтүүлөр менен туристтерге толгон Шонс-Элизе көчөсүндө орун алган. Мен басып бараткам. Полиция кызматкерлеринин автобусу турган. Бул киши унаасын автобустун алдына токтотуп, Калашников автоматы менен 6 жолу ок чыгарды. Башында фейерверкпи деп ойлодум. Андан соң ал КамАЗдын артына жашынды. Чабуулдан кийинки мүнөттөрдө полиция ар бир кыймыл аракетти потенциалдуу коркунуч катары көрдү. Дагы бир чабуулчу барбы, жокпу, белгисиз эле. Коопсуздук кызматкерлери куралчан адамды атып өлтүргөн. Бирок чабуулчунун огунан бир полиция кызматкери каза таап, дагы 2 адам жарадар болду. Чабуулчунун ким экенин полиция билет. Аны француз маалымат каражаттары 39 жаштагы Карим С деп аташты. Ал 2001 жылы 3 адамды, анын ичинде 2 полиция кызматкерин өлтүрүү аракети үчүн түрмөдө отуруп чыккан. Жакында эле чалгындоо кызматтары аны потенциалдуу радикалдуу исламчы катары каттаган. Полиция учурда анын чыгыс Париждеги үйүн тинтүүдө. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ чабуулду жасаганын билдирди. Бирок ал топко түздөн-түз байланыш далилдене элек. La barbarie et la lâcheté ont frappé Paris hier soir. Берлин, Стокгольм, Лондондо болгон окуяларда да полиция кызматкерлери каза тапты. Париж кечээ түнү коркок, жапайынын зомбулугуна кабылды. Бүткүл Европа террордук коркунучта турат. Бүткүл Европа бута калынды. Себеби Европа тынчтыктын идеясын жана баалуулуктарын карманат. Чабуулга байланыштуу 4 адам камакка алынды. Алардын арасында бельгиялык шектүү да бар. Алар чабуулду жасаган адамга байланышы бар деп шектелүүдө. Өлкө 2015 жылы болгон чабуулдан бери чукул кырдаалда жашап жатат. Ошондон берки чабуулдардан 238 киши курман болду. Соңку чабуул дем алыш күнү өтчү президенттик шайлоо өнөктүгү аяктар алдында болду. Президентке талапкерлердин үчөөсү үгүт иш-чарасын токтотту. Коопсуздук чаралары күчөтүлүүдө. Францияда демалышта өтчү президенттик шайлоодо ааламдашы менен Европа биримдиги жактаган центрист жана миграцияны ооздуктоого умтулган улутчул талапкер алдыга чыгышат деп болжонууда. Булар бир четте Франциянын улуттук аң сезимин, экинчи жагынан европалык биримдикти жактаган 2 карама-каршы идеяны чагылдырууда. Франциянын 2 жүзү бар. Бир четинен бул эгемендиги менен сыймыктанган, империалисттик тарыхы дале көзгө көрүнүп турган өлкө. Экинчи жагынан евро биримдикти ого бетер жакындаткан өлкө да Франция. Франция кандай болушу керек деген суроонун 2 жообу. Франция француздашкан Европаны көргүсү келет. 1950-60 жылдары план ушундай эле болчу. Бул Европага карай Наполеондук көз караш болгон. Бирок француз саясатында жана француз аң сезиминде өз өлкөсүн, Францияны сүйүү менен Европаны сүйүү ортосунда карама-каршылык бар. Бул карама-каршылык мурда болуп көрбөгөндөй курч маселеге айланды. Президенттикке талапкер Марин Ле Пен француз улутчулдугун ойготту. Ал өзүнүн партиясынын согуш учурунда немис фашисттери менен иштешкен уяттуу тарыхын акырындык менен жокко чыгарып келе жатат. Анын ордуна ал евро биримдикке каршы чыкты. Британиядан айырмаланып, Францияда евро биримдикке каршы көбүнчө жаштар чыгууда. Жаштардын айрымдары солчул, башкалары оңчул болсо да, баары евро биримдикке толук берилүүгө каршы. Биз азыр кабатыр болгон Европада жашап жатабыз. Себеби жумушсуздук күчөдү, эч кандай өнүгүү жок.
Биз элге зыян алып келген Европа биримдигинен арылуубуз керек. Согуш бүткөндөн кийин Европа биримдигин түптөгөн адам француз болгон. Роберт Шумандын стратегиясы өлкөнүн ой жүгүртүүсүн 70 жыл бою багыттады. Бирок өз алдынча болуп, өзүнүн чек арасын өз көзөмөлүнө алууну каалаган Франция күйлөнүп келе жатат. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндөн башка кабарларынын тизмеги. АКШ коргоо министри Джим Маттис Сирия химиялык курал жарагын эл аралык коомчулукка өткөрүп берүү боюнча келишимди бузуп, бул куралдын канча бир өлчөмүн алып калганы күмөн туудурбайт деп билдирди. Дамаск айдын башында козголоңчулар кармаган шаарда химиялык чабуул жасап, ондогон жөн жай кишилердин өлүмүнө алып келди деп айыпталган. Жаңы табылган далилдер боюнча MH370 каттамындагы дайынсыз жоголгон малайзиялык учак издөө жүргөн аймактын түндүк жагында болушу мүмкүн. Бортунда 239 адам бараткан учак 2014 жылы Куала-Лумпурдан Бейжиңге чыгып радардан жоголуп кеткен. Boeing 777 учагына таандык канаттын сыныгы табылган. Анын деңизде калкыган багыты иликтенип, учак кайда болушу мүмкүн экени болжонууда. Кытайда текшерүүчүлөр изиликтеген компаниялардын дээрлик 70% айлана чөйрөнү коргоо эрежелерин бузган. Айлана өзгөчө кирдеген аймактарда булганган аба жана суу маселесин чечтирүү үчүн бийлик компанияларды текшерүү өнөктүгүн жүргүзүүдө. Эми болсо бул аптадагы технология жаңылыктарына клик баяндамабызда токтолобуз. Сиз ойлоп коюп эле компьютерде кат жаза алсаңыз кандай болмок? Мүмкүн эмес нерседей көрүнөт. Бирок Facebook бул идеяны жакында ишке ашышы мүмкүн деп билдирди. Калифорнияда өткөн жыйында социалдык медианын дөш аасы ми аркылуу компьютерди башкаруу технологиясын жаратып жатканын билдирди. Facebook келечекте сенсорлордун жардамы менен компьютерди башкаруу кадыресе нерсеге айланат деп үмүттөнүүдө. Унаалар келечектин акылдуу телефону боло алабы? Унаа чыгаруучулар жаш муундун ар дайым байланышып турууга болгон муктаждыгын эске алып иштөөдө. Кытайлык Link аттуу унаа маркасы жаңы унааларынын ичинде интернетке байланыш болоорун маалымдады. Унаанын ичиндеги бөлүшүү деген кнопканын жардамы менен айдоочулар атайын программа аркылуу унааны башкаларга убактылуу айдоого берсе болот. Mastercard аттуу кредит карталарын чыгарган уюм кредит карталар менен төлөө эми манжанын тагы менен жасалаарын билдирди. Бул долбоор алгач Түштүк Африкада ишке ашкан. Бул технология уюлдук телефон аркылуу төлөө сыяктуу эле. Бир нерсе сатып алууда манжанын изин коюп төлөйт. Коопсуздук эксперттери бул системаны деле алдаса болот. Бирок бул биометриканын туура колдонулушу деп айтууда. Спорт. Европа лигасында Маркус Рашфорд өткөн түнү Манчестер Юнайтедти жарым финалга учурду. Ал Андерлехт менен матчта кошумча убакытта тепкен гол менен командасы 2-1 эсебинде жеңип, жалпы эсеп 3-2 болду. Бирок анын оюнчулары Златан Ибрахимович менен Маркос Роджо травма алып калды. Европа лигасында жарым финалда беттеше турган командалар аныкталып, Манчестер Юнайтед менен Келта, Аякс менен Лион беттеше турган болду. Ал эми Чемпиондор лигасында жарым финалда Реал Мадрид, атаандашы Атлетико Мадрид менен, франциялык Монако болсо Италиялык Ювентус менен таймашат. Биринчи айлампа 2 жана 3 майда өтөт. Кийинкиси бир аптадан кийин ойнолот. Жаңылыктар соңунда Түркиянын батыш тарабында жашаган Режеп менен таанышалы. Бул 4 жаштагы бөбөк дүйнөдөгү эң жаш парикмахер. Атасынын жолун жолдоп Режеп соңку 6 айдан бери атасынын ишканасында чач тараш кесибин өздөштүрүүдө. Кары жаштыбы, кардарлар аны жакшы көрөт. Режеп бул кесипти абдан жакшы көрөрүн айтат. Ал бою чоңойгондо чач тараш болуп иштесем деп кыялданат. Олуңузга чачыңызды алдыртып көрөт белеңиз. Бул аптада сиздер менен Гүлнара Касмамбетова болду. Саламатта калыңыздар.